Ысык Көл облусунун туристтик экологиялык милициясынын кызматкерлери Жети Өгүз районунун Тамга айылынын көл жээгинде рейдтик иш-чараларды жүргүзүп жатып, мыйзамсыз балык уулаган Чүй облусунун 55 жаштагы тургунун кармашты. Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалган жаранда балык уулоого уруксат билети жок болуп чыкты. Далилзат катары 118 дана чабак балыгы жана 3 балык уулоочу кайырмалыктар алынды. Аталган факт Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталып, юридикалык баа берүү үчүн тийиштүү материалдар райондук милициянын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Мындан тышкары рейд учурунда туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери тарабынан көлдөн браконьердик балык уулоочу торлордун тазалоо иштери да колго алынууда. Браконьердик балык уулоочу торлорго түшүп калган балыктар милиция кызматкерлери тарабынан кайрадан көлгө кое берилип жатат. Ысык көлдө мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөшүү боюнча рейдтик иш-чаралар уланууда.